Встречаем аплодисментами Максатову Гоша Демек Жомарт Манасұлы жана Ақназар Ералы ұлының ортасындағы қармаштар. Ақназар Ералыұлы көк бұрыштан шыққан спортшы жана ал ошол 21 жашта, бойунун узундугу 170 сантиметр, ММА боюнча Азиянын чемпиону жана ВФ аматорсто 3 рет катар менен жеңишке жеткен. Буга чейин профессионалдык рингте бир беттеш өткөрүп, ал ошол кармашында жеңишке жете алган. Ал эми кызыл бурчтан чыккан Жомарт Максат уулу тууралуу айта турган болсок, канда ал дагы ошол эрежеси эр уруш боюнча Кыргызстандын жана Азиянын чемпиону аткан 22 жаштагы спортчу, боюнун узундугу 170 сантиметр. Буга чейин ошол профессионалдык рингте беттешин өткөргөн эмес. Ал Байыш Ашимовдун кол астынан машыгып келет. Ошол өзүнүн аракеттерин кандай көрөт байкап көрөбүз. Шапок Кочкар ошол спорттук клубунун өкүлү азырынча ошол атаандашына түз сокуну жолдоду, ийгиликтүү болгон. Ал эми Ақназар Ералыұлы бул жерде каршылашынын колу анын көзүнө кирип кеткен экен. Демек ошол анчейин оор жаракат албады деп ишене туралы. Жана мынтип эми дарыгер аны карап көргөндөн кийин албетте бардыгы ошол мыкты болот деп ишене туралы. Демек Ақназар Ералыұлы Встречаем аплодисментами Максатову Гоша Демек Жомарт Манасұлы жана Ақназар Ералы уулунун ортосундагы кармаштар. Ақназар Ералыұлы